Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер, кутман кечиңиздер менен. Бүгүнкү сабагыбызда эң биринчи сабакта биз негизги технологиялык бөлүктөр боюнча түшүнүктүү мен сиздерге баштан айтып бермекчимин. Урматтуу ага эжейлер, бул китепти алып сиздер ушул видеону көрүп жаткан болсоңуздар, баардыгыңыздардын иштериңиздерге ийгиликтерди каалайм. Бул китепти сиздерге эмнени айткым келди? Бул китеп менен сиздерге негизги технологиялык багытты мындан аркы өндүрүштө колдоно билүү боюнча сөздөрдү, жыйнактарды айткым келди. Анда эмесе бүгүнкү ушул Симбало программасынын негизги структурасы боюнча тааныштыргым келип турат. Мисалы үчүн биз колдонуп жүргөн нерсе ата бабадан бери келе жаткан бул куржун деген маселе бар, билесиздер э? Куржун деген илгерки ушул көчүп конууда колдоно турган аябай ыңгайлуу баштык болгон. Ошондой эле нерсе, мисалы үчүн бир нерселер салыш үчүн баштык керек, мисалы үчүн өзүңүздөргө деле пакет керек болот, мыктар салыш үчүн дагы коробка керек болот деген сыяктуу, ноутбук салыш үчүн сумкасы керек болот деген сыяктуу программалардын дагы өзүнүн куржуну болот, урматтуу кесиптештер. Ушул программаларды колдонуп атканда кайсы программа экенин, мисалы үчүн бүгүн Skype'ты колдондуңуз, эртең Foxsky'ды колдондуңуз, скриншоттерди колдондуңуз, дагы башка бир программалар, Nefrost'у колдондуңуз, Learning Apps'ты колдондуңуз, көп программаны колдондуңуз, бирок эсиңизде калбай жатса, бул сизге электрондук куржун сизге аябай кандай жардамын тийгизет. Анда эмесе бүгүн ушул электрондук куржун Симбало программасы менен таанышмакчыбыз. Анын үчүн Google'га кирип, урматтуу кесиптештер, өзүбүздүн Симбало деп издесеңиздер чыгат. Орусча эле жаза бергиңиздер, Симбало деп жазсаңыздар, мынакей ушундай болгон программа чыгат. Эң биринчи программа, ушуга киребиз. Киргенден кийин next slide деп могу жашылдарды басып коебуз. Мынакей бастык. Эми караңыздар, могу жерде next деген окейлерди жашылдарды күйсө, ошол жашылдарды окей түшүндүм деп басып коюңуздар. Эми сиздердики мындай англисче болуп жатса, орусчага кантип которобуз? Мышканын оң капталын басабыз, оң капталын кайсыл жака алып келип басабыз, мынакей. Мондай ак жерге алып келип басабыз дагы, перевести на русскийге бассаңыздар, мынакей орусчага которулуп калат. И ушул жактан биз зарегистрироваться деген сөз турат, ошону басабыз. Баскандан кийин биз персонал деп могу персонал, розовый персоналды тандайбыз. И ушул жактан через Google деген Google аккаунттун сүрөтүн басып койсок эле, Google'дун сүрөтүн басып койсок эле аккаунтту белгилейт. И биз Симбало программасына негизги структура менен көчүп кирүүгө мүмкүнчүлүктөрүбүз болот. Мынакей андан кийин продолжить. Караңыздар, Симбало программасы. Эми сиз студентсизби, Classroom, Office деп турат да. Мисалы үчүн түшүнбөй жатсаңыз, мынакей сиздин бөлүк боюнча сурап атат. Дом, студент, класс, офис мисалы үчүн баарын белгилеп койсоңуз болот. Баарын белгиледим да, окей деп коебуз. И болду. Эми Симбало программасын биз мынакей могундай болгон интерактивдүү доска пайда болот да биздечи. Ошонун биз жаңысын түзүш үчүн, урматтуу кесиптештер, ушул жакта могу плюс деп турат, начаттын жанында плюс деп. Ошо плюсту бассак, бизге ушундай болгон бөлүк чыгат. Мисалы үчүн мен мисалы үчүн программалар деп, малар 24 дедим дагы, добавить басам. Добавитьти бастым. Мынакей программалар 24 деген бизде жаңы бет ачылды. Эми сиздер ушул жака мынакей могулардын баардыгын толтуруп алсаңыздар болот. Кандай кылып толтурсаңыздар болот, азыр мен сиздерге түшүндүрүп берем. Мисалы үчүн сиз Kahoot деп издесеңиз, могул жака Kahoot деп издедик. Мисалы үчүн Kahoot деп издесеңиз, могу Kahoot чыкты. Мен колдоном Kahoot деп могу жашыл кнопкасын басып койсоңуз, мынакей бизге Kahoot келип түшөт бул жерге азыр. Могу Kahoot'ту бассаңыз, мынакей көрдүңүзбү? Kahoot келип түштү. Страница, могу жерде плюсту бассаңыздар деле мондай эмелер чыгат. Бул жака биз add more title дегенди басып, бул жака ссылка коюп койсок болот. Мисалы үчүн мен
Canva'ны алып келип атам. Canva деген сайттын могу сайттын мисалы үчүн мышканын оң капталын басып, копировать адрес ссылки деген бар, ошону алып туруп, символого келсеңиздер, алып келип бул жерге URL ссылканы вставить этсеңиздер болот. Азыр Canva чыгат. Мынакей көрүп атасызбы? Canva'нын үстүн басабыз, мынакей бул жака Canva келип түштү. Мисалы үчүн WordWall. Мисалы үчүн WordWall деген могул оюндуку. Мындай кылам, мынакей копировать адрес ссылки дейбиз дагы. Анан бул жака алып келип коюп коебуз ссылкасын, мынакей вставить этебиз. Азыр WordWall түшөт, көрдүңүзбү? WordWall үстүн басып койсок, мынакей көрүп атасыздар, бул жака түшө берет. Мисалы үчүн ChatGPT дейин. GPT деп туруп, мынакей ChatGPT мынакей копировать адрес могул жака вставить. Мынакей көрдүңүзбү? Ушинтип сиздер баардыгын бөлүктөрүңүздү алмаштырып алсаңыз болот. Могу Google дегендин системасын алмаштырсаңыз болот. Сиз мисалы үчүн могу жактардын өңдөрүн алмаштырып койсоңуз болот. Только бир эле өң эмес, мындай кылып өңдөрүн коюп койсоңуздар болот. Мисалы үчүн көрүп атасыздар. Иконканы алмаштырсаңыздар болот. Google'дун иконкасы эмес, өзүңүздөрдүн сүрөттү деле коюп койсоңуздар болот. Мисалы үчүн мен мону коюп койгум келип атат. Көрүп атасыздар. Коюлду. Бул жак бүткөндөн кийин окей. Мисалы үчүн буларды койсоңуздар болот. Ушулардын баардыгын коюп жүктөп алсаңыздар болот да, монун баарын толтурасыздар. Толтуруп, мисалы үчүн бүткөндөн кийин бул жака койдуңуз, мисалы үчүн муну койдуңуз. Койгондон кийин мынакей бул жактарда ушундай пустой месталар ачылат. Андан кийин мынакей сиздер англисче түшүнбөй атсаңыздар, орусчага автоматтык түрдө коюп койсоңуз болот. Анан редактировать remix деген бар. Эгерде сиздер мындай дагы эме койгуңуздар келсе, төрт бурчтук ушундай иконкаларды ылдый түшүргүңүз келсе, могу редактировать remix дегенди басабыз. Мисалы үчүн редактировать remix дедик. Бул жерди бастык. Анан title мондай кошкуңуздар келсе, мынакей көрүп атасызбы? Мону кошкуңуздар келсе, алып туруп бассаңыздар кошулат. Көрдүңүздөрбү? Текст кошкуңуздар келсе, мынакей текст деген редактор бар. Текст редакторду алып келип коебуздар мына. Мындай кылып. Мисалы үчүн могу жерди бастык. Текст редактор, мына мону бастык, андан кийин текст редакторду басып атабыз. Ушуларды мисалы үчүн каалагандай бөлүктөрдү койсоңуздар сиздерде болот. Плюсту бастык. Мисалы үчүн могу жерге плюсту коюп, плюсту бастыңыздар, сиздерде дагы кошулат. Ошентип кошуп алганга мүмкүнчүлүктөрүңүздөр бар. Мисалы үчүн популярный деп атат, бул жакта көрүп атасыз. Программалар. Мынакей начать деп турат. Бул жакта бөлүктөр ошо дом деген бар. Мисалы үчүн керектүү бөлүктөрүңүздөрдү ушул жактардан да алсаңыздар болот. Образование деген бөлүгү бар. Ушул образованияга кирсеңиздер дагы болот. Мынакей биз азыр программаларга кирдик. Программаларга кирип, мынакей education, образование деп атпайбы? Мына могу образованияга керектүү программалар. ClassDojo, MoyMax, Code, edX, Edume, BrownPop деген, Match деген химия, мисалы үчүн могу химиктерге арналган программа, мисалы үчүн көрүп атасызбы? Химияга арналган. Мындай басып, кийин ушинтип басып алып эле кире бересиздер да, оңой болуп калат. Оңой, ошо. Мисалы үчүн унутуп калбайсыз да. Өзүңүз ушундай жазып алсаңыз болот. Слайд түзүүчү программалар, тест түзүүчү программалар деп түзүп алсаңыз, мынакей үстүн бастык автоматтык түрдө эле бул эмнеге кирип атат? Программага кирип калып атат да. Мисалы үчүн бул биздин Symbolo программасына кирдик. Киргенден кийин эми биздин Symbolo программабыз бул. Анан биздики могу программалар 24 да.
Мунун ссылкасын алыш үчүн мынакей могу поделиться деп турат. Ошо поделицияны басабыз, кичине күтөбүз. Анан могу жерде линк деп турат. Линкти бассак копияланат да. Анан муну сиз өзүңүздүн WhatsApp'ыңызга сактап алсаңыз болот, чтоб кийин ушул WhatsApp ссылка менен кирсеңиздер эле ушул программаларга автоматтык түрдө кирип кете бересиздер. Баардыгыңыздарга урматтуу мугалимдер, ушул программаны сунуштайт элем. Мынакей көрүп атасыздар. Химия боюнча бул жакта земля дейт, воздух, пыль. Мынакей. Бул жакта оюн экен химиктер үчүн. Мисалы үчүн огонь менен воданы кошсок бизде грязь пайда болот экен. Мисалы үчүн убрать. Воздух менен воданы кошсок туман пайда болот экен. Грязный вода менен огоньду кошсок кирпич пайда болот экен. Ысытсак көрдүңүздөрбү? Воздух и кирпич. Окей. Порох пайда болот экен, көрүп атасыздар. Ушундай кылган оюндар бар экен, бул жакта көрүп атасыздарбы? Ушундай оюндар бар экен бул жакта, химияга арналган. Ушундай кылып сиздер да сабактарыңыздарда пайдалансаңыздар болот, урматтуу кесиптештер. Баардыгыңыздарга ийгиликтерди каалайм. Бул программаны сиздер да колдонуп көрүңүздөр. Сак саламатта туруңуздар.